Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, анда дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасы менен тааныша алсаңар болот. Сабагыбыздын темасы эволюциянын далилдениши деп аталат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер эволюция процессинин жүрүшүн далилдөөнү окуп үйрөнөсүңөр. Башкача айтканда, биз эволюциянын палеонтологиялык далилдери, эволюциянын морфологиялык далилдери, эволюциянын эмбриологиялык далилдери жана ошондой эле эволюциянын биогеографиялык далилдери жана эволюциянын генетикалык, биохимиялык далилдери тууралуу окуп үйрөнөбүз. Биз буга чейинки сабактарда эволюция бул тирүү организмдин тарыхый өөрчүшү деп атап келгенбиз жана ошондой эле Чарльз Дарвин дал ушул эволюция процессин далилдеп берип кеткен. Бүгүнкү күндө дагы ошол эволюция процессин далилдөө дагы уланып жана толукталып отурат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз эволюция процессин бир нече илимдер аркылуу жана илимдердеги фактылар аркылуу далилдөөгө аракет жасайлы. Алгач кезекти палеонтология илиминен баштайлы. Палеонтология илими бул байыркы кездерде өлүп жок болгон тирүү организмдер, башкача айтканда жаныбарлар, өсүмдүктөрдүн калдыктарын окуп изилдөөгө жана ошондой эле ал калдыктарды бүгүнкү күндө жашаган тирүү организмдер менен салыштырып окуп үйрөнүүгө багытталган илим болуп эсептелинет. Палеонтология илиминин жардамы менен байыркы мезгилдердеги жашаган жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн ташка айланган калдыктардын негизинде биз бүгүнкү күндөгү жашап жаткан тирүү организмдин формалары менен салыштырып, алардын түпкү тегин аныктап окуп үйрөнүп жатабыз. Дал ушул палеонтологиялык далилдердин негизинде, мисалы, казылып алынган формаларды изилдедик. Бул эмне деген формалар? Мисалы, палеонтологиялык далилдердин негизинде аныкталгандай, байыркы жашаган топтордон улам кийинки жашаган топтор келип чыккан деген далилдөөлөр айтылган. Мисалы, балыктардан жерде сууда жашоочулар, жерде сууда жашоочулардан сойлоп жүрүүчүлөр жана алардан кийинки топтор пайда болду деген сыяктуу. Аралык формалар деген эмне? Бул байыркы мезгилде жашап өткөн тирүү организм менен учурда жашап жаткан тирүү организмдердин ар түрдүү белгилери бир эле организмде болсо, мындай организмдерди биз аралык формадагы организмдер деп атап коебуз. Мисалы, бүгүнкү күндө жашап жаткан манжа белек балыктар менен кургакта жашаган 4 буттуу омурткалуу жаныбарлардын ортосундагы аралык формадагы организм болуп эсептелинет. Себеби балыктардын сүзгүчтөрүнө көңүл бөлсөңөр, сырткы келбети балыксымал, бирок анын сүзгүчтөрү кубаттуу, булчуңдуу, калаксымал. Анын ички түзүлүшүнө кайрыла турган болсо, кадимки эле кургакта жашаган сүт эмүүчүлөрдүн скелеттери же болбосо сөөктөрү сыяктуу түзүлүштө. Мындан сырткары сойлоп жүрүүчүлөр менен канаттуулардын ортосундагы өткөл формадагы организм бул археоптерикс болуп эсептелинет. Башкача айтканда, канаттуунун дагы, сойлоп жүрүүчүнүн дагы белгиси бул организмдин денесинде кармалган. Ошондой эле байыркы сүт эмүүчүлөрдүн келип чыгышы бул сойлоп жүрүүчүлөр менен сүт эмүүчүлөрдү бириктирген тирүү организм же болбосо жырткыч сымал. Рептилия бул терапсид тобундагы жырткыч болуп эсептелинет. Сүт эмүүчүлөр сыяктуу булардын тиштери дифференцияланган, кашка тиши, кылкыйма тиштери, азу тиштери жана башка тиштери бар. Ал эми сойлоп жүрүүчүлөр сыяктуу сырткы келбети жана ошондой эле жумуртка туушат экен. Демек, бул аралык формадагы организмдердин баардыгы эволюция процессинин жүргөндүгүн, башкача айтканда тирүү организмдердин түпкү теги бир экендигин далилдеп отурат. Мисал катары биз ушул казылып алынган аралык формадагы организмдерден археоптерикске кайрылалы. Археоптерикс 1860 жылы Германиянын түштүк тарабында табылган. Археоптерикс бул сойлоп жүрүүчүлөр менен канаттуулардын ортосундагы өткөл формадагы организм. Эмне себептен? Айталы, археоптерикс сойлоп жүрүүчү жаныбарлар сыяктуу жаактар бар, тиштер бар жана куйруктары узун. Ал эми канаттуулар сыяктуу алардын денеси канат менен капталган. Ошондой эле алдыңкы колдору канатка айланган жана анын учунда манжалары бар жана куйруктарында контурдуу канаттары бар. Ошондой эле баш сөөгүнүн түзүлүшү дагы канаттууларга окшош. Жана алар бир аз гана басып, учууга ыңгайланышкан жандыктар болуп эсептелинет. Мындан сырткары дал ушундай палеонтологиялык далилдердин негизинде бүгүнкү күндө дагы ушундай аралык формадагы тирүү организмдер бар.
алар сүт эмүүчүлөр. Башкача айтканда бул сүт эмүүчүлөр сойлоп жүрүүчүлөр менен сүт эмүүчүлөрдү бириктирген аралык формадагы организмдер, алар өрдөк, тумшук жана эхидна. Анда бул жаныбарлар тууралуу жакындан таанышып алалы. Байыркы кездерде жашап өткөн тирүү организмдер чөкмөтектердин ар кандай тектеринде, кыртыштарында калып ташка айланган. Бүгүнкү күндө палеонтология илиминин жардамы менен ушул ташка айланган байыркы кездерде жашап өткөн жаныбарларды изилдеп, окуп үйрөнүп, түпкү тектер менен учурдагы жаныбарлардын формаларын салыштырып келебиз. Мындай ташка айланган жаныбарлардын өсүмдүктөрүнүн калдыктары мыкты сакталган жана алар бизге мыкты далилдер болуп эсептелет. Мисалы, мындан 5 миллион жыл илгери алгачкы тирүү организмдердин ичинен балыктардын пайда болушу, балыктардан кийин алардан жерде сууда жашоочулар, алардан рептилиялардын пайда болушу, ал эми рептилиялардын бир бутагынан сүт эмүүчүлөрдүн келип чыгышын карап көрөлү. Сүт эмүүчүлөр бүгүнкү күндө жер үстүндөгү тирүү организмдердин ичинин түзүлүшүнүн жана жашоо шартынын татаалдыгы менен айырмаланат. Жана адам баласы дагы дал ушул сүт эмүүчүлөргө кирет. Адам баласынын келип чыгышы жана анын генеалогиялык санжырасына да көңүл бөлсөңөр болот. Ал өзүнчө бир багытта экендиги көрүнүп турат. Бүгүнкү күндө ушул рептилия менен сүт эмүүчүлөрдү байланыштырып турган аралык формадагы далил болчу тирүү организмдер бар. Алардын бири бул Австралияда жашаган өрдөк тумшук жана эхидна. Өрдөк тумшук сууда жашоого ыңгайланышкан жаныбар. Ал тумшугундагы сезгич клеткалардын жардамы менен суунун ичиндеги жаныбарларга аңчылык кылууга ыңгайланышкан. Ал эми эхидна болсо учтуу узун тилдердин жардамы менен курт кумурскалар менен азыктанат. Булардын генетикалык сызыкчасына карап көрөлүчү. Дал ушул жумурткатуучу сүт эмүүчүлөрдүн өзүнүн бутагы рептилиялардан өзүнчө бутак катары кеткендиги көрүнүп турат. Андан кийин тондуулар жана айванаттар болуп эки классчага бөлүнүп кеткени даана көрүнүп турат. Азыр биз ушул эхидна менен өрдөк тумшуктун жашоо образына кайрылып көрөлү. Эмне үчүн буларды аралык формадагы организмдер деп жатабыз? Себеби булар рептилиялар сыяктуу жумуртка туушат. Жумурткалардын өлчөмү буурчактын данынан бир аз чоң келген, кичинекей болгон жумурткаларды туушат. Жумурткалардан болсо жетиле өөрчүбөгөн араңжан мындай кыз-элек балдары чыгат. Бирок чындыгында рептилиялар дагы жумуртка туушат. Айталы кескелдириктин жумурткасын көрүп турасыңар, бирок кескелдириктин жумурткасынын ичинде түйүлдүгүн өөрчүш үчүн ага зарыл болгон запастык азык заттын булагы болгон жумуртканын сарысы бар. Дал ушул жумуртканын ичинде алардын түйүлдүктөрү жетиле өөрчүп, жумурткадан чыккандан кийин алар мындай өз алдынча тиричилик кыла баштайт. Башкача айтканда, жакшы жетилген абалда жумурткадан чыгат. Ал эми эхидна менен өрдөк тумшуктун балдары болсо жумурткадан чыкканда араңжан гана болот. Бирок сүт эмүүчүлөргө окшош жагы алардын денесинен тамчы түрүндө мындай сүт бөлүнүп чыгат. Сүт керектүү маалда, керектүү өлчөмдө бөлүнүп чыгып, ал өз кезегинде түйүлдүктүн өөрчүшүнө чоң көмөкчү болот. Эми биз силер менен андан ары кадам таштайлы. Эми биогеография илими аркылуу эволюция процессинин далилденишине кайрылалы. Биогеография бул тирүү организмдердин, тактап айтсам өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жер планетасында географиялык жактан таралышын окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелинет. Адамдар байыркы мезгилдерден бери эле саякатка чыккан маалда башка материктердин жана башка жерлердин флора фаунасы менен таанышып, алардын көп түрдүүлүктөрүнө таң калышып келген. Дал ошондой билимдердин негизинде Уоллес географиялык областтарды төмөндөгүдөй 6 топко бөлүп караган. Бул Палеоарктика, Неарктика, Индо-Малая, Эфиопия жана Австралия, ошондой эле Неотропика. Бул аймактар, биогеографиялык областтар бири-бири менен кандайдыр бир географиялык чектөөлөр аркылуу обочолонуп турат. Башкача айтканда, ар бир областтын өзүнө тиешелүү тирүү организмдери бар десек болот. Мисалы, Австралияга кайрыла турган болсок, башка аймактардан айырмаланып, бул жерде чөнтөктүү же баштыктуу жаныбарлар көбүрөөк таралган. Эми биз эволюциянын морфологиялык далилдерине кайрылалы. Тирүү организмдердин түзүлүшүндөгү окшоштуктардын негизинде эволюция процессин далилдей алабыз. Айталы атовизм. Атовизм деген эмне? Бул
ата тегине мүнөздүү болгон айрым белгилердин айрым организмдерде пайда болуп калышы, мисалы түктүү адам. Демек, түк бул жаныбарларга таандык белги, демек адамдар жаныбарлардан келип чыккан дегенин далили болуп эсептелинет. Ошондой эле куйруктуу адамдын пайда болушу дагы, куйрук мисалы адамсымал маймылдардын куйругу бар. Демек, бул дагы түпкү тегине мүнөздүү белги болуп эсептелинет. Ошондой эле эволюциянын морфологиялык далилдерине рудимент дагы кирет. Рудимент деген эмне? Бул эволюция процессинин өөрчүшүндө органдардын функциясын аткарбай калгандыгына байланыштуу алардын жетилип өөрчүбөй калышы. Мисалы, кит сымалдардын жамбаш сөөктөрүнө көңүл бөлүп көрөлүчү, көрдүңөрбү? Булар сууда жашагандыктан алардын жамбаш сөөктөрү мындай калдыгы эле болуп калып калган. Эмне себептен? Себеби булар экинчилик сууга кирип жашоо образына өткөн сүт эмүүчүлөр болгондуктан, башкача айтканда, булар качандыр бир кезде кургакта жашап, буттар менен баскан дегенинин далили дал ушул кит сымалдардын жамбаш сөөктөрүнүн калдыктары болуп эсептелинет. Ошондой эле кадимки эле питонду билесиңер, Мынакей ушул питондун арткы буттарынын калдыктары дагы алардын денесинде мынтип урчук сымал көрүнүп турат. Демек, бул сойлоп жүрүүчүнүн дагы качандыр бир мезгилде мындай арткы буту болгон дегендигин далили болуп эсептелинет. Ошондой эле киви деген канаттуу бар. Мунун канаттарына көңүл бөлсөңөр, канаттары мултуюп, жетиле өөрчүбөгөн абалда болуп турат. Бул дагы канаттын калдыгы. Качандыр бир мезгилде нормалдуу эле канаты бар, канаттуу болгон, бирок бул жандык чөптөрдүн арасында көбүрөөк жашап, тиричилик кылгандыктан рудимент же калдык катары гана калган. Мисалы, биз ушул рудиментке Галапагос аралында жашаган ушу Галапагос бакланына токтолуп коелу. Көрдүңөрбү, анын канаты рудимент катары гана калган. Бирок качандыр бир мезгилде бул бакландар канаттардын жардамы менен бир жерден экинчи жерге учкан дегендин мыкты далили болуп эсептелинет. Азыр биз ушул рудиментке адамдын мисалында алып карап көрөлү. Башкача айтканда, адамда кандай рудименттер бар экен, аны бирден санап көрөлү. Адамдагы рудименттер эволюция процессинде функциясын аткарбай калгандыгына байланыштуу органдардын жетили өөрчүбөй калдыгынын гана калышы. Мисалы, үчүнчү кабак качандыр бир мезгилде көздү коргогон, бүгүнкү күндө анын калдыгы гана калган. Айталы, денедеги түктөр бул дагы жаныбарлардан келип чыккан деген далили. Жаныбарлардын түктөрү түктүгөн абалда, алар сүрдүү болуп көрүнөт, бирок адамга азыр бул анчейин деле мааниге ээ эмес. Ошондой эле ооздогу акыл тишин баарыңар билесиңер, бул дагы жаныбарлардан калган калдык десек болот. Кулактын булчуңдары өзгөчө, мисалы, иттерде кулактын булчуңдарынын жардамы менен алар кулактарын буруп, үндүн кайсы багыттан келип жаткандыгын биле алышат. Ал эми адамда болсо бул калдык катары гана калат. Ошондой эле тамандагы булчуңдар өзгөчө, мисалы, маймылдар буттар менен дагы ар нерселерди кармагандыктан буларга таман булчуңдар өтө маанилүү. Ал эми адамдарда болсо бул калдык катары гана калган, айрым адамдарда бул жок дагы болуп төрөлүп калган учурлар кездешет. Ошондой эле чычаң сөөгү бул дагы адамдардын түпкү теги куйруктуу болгон дегенин далили. Сокур ичеги же болбосо аппендикс деп коебуз. Бул ушул чөп-чөөчү жаныбарларда мыкты өөрчүгөн, ал эми адамда болсо бул кичинекей гана ичеги катары калдыгы калып калган. Дал ушул морфологиялык далилдерге анологиялык жана гомологиялык органдар дагы кирет. Алар кайсылар деп турсаңар, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап назар салсаңар болот. Өсүмдүктөрдөгү жана жаныбарлардагы гомологиялык жана анологиялык органдар. Эволюция процесси бул органикалык дүйнөнүн тарыхый өрчүү процесси болуп эсептелинет. Эволюция процессиндеги далилдердин негизинде тирүү организмдердин түпкү теги бир экендиги аныкталган. Алгач биз жаныбарлардагы гомологиялык органдарга кайрылалы. Бул органдар келип чыгышы боюнча бирок аткарган функциясы боюнча ар түрдүү болгон органдар. Мисал катары биз канаттуулар менен жарганаттардын канатын, калактуулар түркүмүнүн калактарын, аттын бутун жана адамдын колун алып көрөлү. Ар бир орган белгилүү бир функцияны аткаргандыгына жараша сырткы түзүлүшү да ар түрдүү болуп калган. Мисалы, адамдын колу кармоого ыңгайланса, ал эми моштордун, сүлөндөрдүн калактары сүзүүгө, жарганат менен канаттуулардын канаттары учууга, аттын буту жүгүрүүгө ыңгайланышкан. Эми өсүмдүктөрдөн мисал алып көрөлүчү. Мисал катары биз буурчак менен бөрү карагатты алалы. Булардын жалбырактары эволюция процессинде функциясын өзгөргөндүгүнө байланыштуу түрүн өзгөртүп кеткен. Мисалы, буурчактын жалбырагы мурутчага айланса, ал эми бөрү карагаттын жалбырагы тикенге айланып калган. Мурутча эмне кызмат аткарат? Анын негизги кызматы жанындагы предметтерге, өсүмдүктөргө
бекитүү, ороо, башкача айтканда вручалардын жардамы менен алар бекип жогору карай өсөт. Ал эми бөрү карагаттын тикендери болсо негизинен коргоо функциясын аткарат. Эми аналогиялык органдарга кайрылалы. Алгач жаныбарлардагы аналогиялар. Мисал катары биз ийнеликтин канатын, көгүчкөндүн канатын жана жарганаттын канатын алып көрөлүчү. Булардын бардыгы келип чыгышы боюнча ар түрдүү, бирок функциялары бир болуп эсептелинет. Айталы, ийнеликтин канаты бул сырткы хитин каптоосунун катталышынан пайда болсо, ал эми канаттоонуку бул алдыңкы колу, ал эми жарганаттыкы болсо алдыңкы арткы буту жана куйруктары мындай жаргак менен капталып канатка айланып калган. Өсүмдүктөрдөгү аналогия мисал катары биз кактустун сабагын алып көрөлү. Кактустун бул жашыл түстөгү анын сабагы. Сабагында фотосинтез процесси жүрөт. Ал эми анын жалбырагы тикенге айланып кеткендигин көрүп турасыздар. Ал эми бул кадимки дарак өсүмдүгүнүн жалбырактарында фотосинтез процесси жүрөт. Демек, кактустун сабагы дагы, өсүмдүктүн жалбырагы дагы фотосинтез процессин жүргүзүүчү негизги орган болуп эсептелинет, бирок келип чыгышы боюнча ар түрдүү органдар. Мынакей аналогиялык, гомологиялык органдар тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезектеги суроого жооп берип көрөлүм. Сурообуз мындайча аталат. Адегенде сүрөттөргө жакшылап көңүл бөлгүлө. Бүчүрдүн түрпүсү Асы, Бсы савистин запастык азык топтоочу тамырын көрүп турасыңар. Кактустун тикени жана ошондой эле гүлдүн желекчесин көрүп турасыңар. Суроо: төмөндөгүлөрдүн кайсынысы гомологиялык органдарга мисал боло албайт? Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Ойлонуп көргүлө, кайсылар гомологиялык органдар, ал эми кайсынысы болсо ашыкча болуп эсептелгендерин силер сүрөттөөчтөрдүн жардамы менен тапсаңар болот. Анда жоопко кайрылалы. Бул экинчи экен. Башкача айтканда, савистин запастык азык зат топтоочу тамыры бул башка орган болуп эсептелинет. Ал эми бүчүрдүн түрпүсү, кактустун тикени жана гүлдүн желекчеси булардын бардыгы түрүн өзгөрткөн жалбырактар болуп эсептелинет. Эмбриологиянын далилдерине токтололу. Мынакей эмбриологияда бардык түрү организмдердин жекече өрчүшүндө алар онтогенезинде дээрлик окшош болот. Онтогенез бул түрү организмдин жекече өрчүшү. Ушул түрү организмдин жекече өрчүшүнүн түйүлдүк мезгилинде ал ушул түргө мүнөздүү болгон тарыхый өрчүүнү же болбосо филогенезди кайталайт экен. Демек, бул дагы өз кезегинде түрү организмдердин түпкү теги бир экендигин далили болуп эсептелинет. Эми эволюциянын генетикалык далилдерине кайрылалы. Айталы, ДНКнын репликациясы, башкача айтканда ДНКнын экеселениши, ошондой эле митоз же болбосо бир клеткадан эки клетканын пайда болушу, бул дагы ушул эволюция процессинин жүрүшүн далилдөөчү эң мыкты мисал болуп эсептелинет. Ал эми биохимиялык кандай далилдер бар? Бул бардык түрү организмдердин химиялык курамы боюнча окшоштугу дагы эң мыкты далил. Мисал катары биз кадимки эле эритроциттин негизги курамын түзгөн гемоглобиндин химиялык формуласы менен жалбыракка жашыл түс берген хлорофилдин химиялык формуласын салыштырып көрөлүчү. Көрдүңөрбү? Экөөнүн химиялык формуласы дээрлик окшош, бирок биринде темир, биринде магний бар, ага жараша жашыл жана кызыл түстү алып калган. Демек, булардын бардыгы эволюциянын бир экендигин, башкача айтканда бардык түрү организмдердин түпкү теги бир экендигине мыкты далил болуп эсептелинет. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө эволюция процессинин далилдениши жана далилдөөгө бир нече фактыларды келтирип өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.